даңқы кеткен далайға қош келіпсіз Алайға. Бұл менің жерім, достар, біз Гүлчө Алайдабыз. Алай, Алымбек датқа, Курманжан датқа мекендеген жер. Эли улуу инсандардын колдонгон буюмдарынан бери аздектеп, даңктап келишет. Ар бир конокту жайлоо, кымызы менен тосуп алган жер Алай. Алай районуна келгенибизде кире беришинде эле бизди Алымбек татканын эстелиги 2 жол борсу менен тосуп алды. Негизинен Алай районуна келүү үчүн Ош шаарынан Келечек базарынын жанынан жана эски автобекеттен такси кызматтары каттайт экен. Бир адамга баасы 130 сомдон 150 сомго чейин жетет. Ал эми мен достор 130 сомго келип алдым. Райондо мейманканалардын баасы 7-800 сомдун тегерегинде деп айтышты. Ал эми жергиликтүү тургундар эң биринчи кайсыл жака баралы дегенде Алай ханышасы болгон Курманжан датканын музейине сөзсүз башпаңыздар деп айтып жатышат. Демек, мен Алай району болгон сапарда эң биринчи Курманжан датка музейине барам. Курманжан датка Алай элин татыктуу жетектеген тайманбас аял катары белгилүү. Ошондуктан дагы алайлык аялдардан жашаган аймагын сурасаңыздар, Курманжан датканын сиңдиси болом деп сыймыктанып айтып калышат. Абаса датка эненин музейи Алайдын таап борборунда жайгашыптыр. Келиңиздер. Кандайсыз? Жакшы? Жакшы, рахмат. Кандайсыз? Бут кийим кийиш керекпи? Ого. Неден тигилген? Кийсем бе? Бул кийиштер тигилген. Сиз да кийип аласыз? Оператор, сен да кийип аласың. Бул эмнеге ичинде атайын ушинтип тигип чыксаңар, туристтер үчүн? Туристтер үчүн. Байлаш керек буну? Аркасына байлап аласыз. Ого. Өлчөмдөн чоңураак экен, бирок мына жип кармап турат экен. Сонун бахила. Кеттик, музейди кыдырып чыгабыз. Билетиңиз канчадан эми? Туристтерге сом. Көрүүчүлөргө 20 сом, кичинекей окуучуларга 10 сом. Мен 50 сомду кылам, Ички туристтерге 50 сом менен кирет экенсиз. Операторум экөөбүзгө? 192, 193 сериядек турасыз. 100 сом менен музейди көрүп чыгабыз. Курманжан датка музейинде негизден Курманжан датканын өзүк буюмдары сакталган деп айтышат. Азыр угуп, азырына көргөнү келип атабыз. Мен оюмча бул баш кийимдери көйнөк болгон, көрүп атасыңар. Түймө менен козолуп тигилиптир. Мынакей. Алай ханышасы, Батыр энебиз Курманжан датканын элеси көргөндө ушундай формада элестетип көрсөк болот экен. Атайын козуп жасап коюштур. Мына илгертен сакталып келаткан буюм экенин билинет экен, көрсөңөр. Камчысы, чайник туткуч, Курманжан даткан жайнамазы дейт. Саламатсыз беже. Сиз тааныштырасыз бул жак менен негизи келген коноктор? Булар каяктан топтогонсуздар? Бул жайнамаздарды, бул ошол Курманжан датканга таандык буюмдарды Курманжан даткан менен Алымбек датканын урпактарынан келген. Ушу музей ачылган мезгилде урпактары бүт өздөрүнө кандай ушул эки биздин инсаныбызга таандык буюмдарды алып келишкен да. Алып келип тапшырышкан. Муну мисалы үчүн камчы да ошол таандык деп айтылат. Мына буюмдар ошол мезгилдеги Курманжан датканын буюмдары тапшырылган эми, да. Мунун ичинде ошол мынакей бүт ошо урунган буюмдары деп бизге тапшырылган. Азырга чейин сапатында эле жоготуптур, Анан мына өздүк буюмдардан эң негизгиси мына жайнамасы, мына баштыгы, колкабы, мына саймасы ошол Курманжан датканын өзүнө таандык буюмдары. Чапан баягы дарага асылган баласы бар эмеспи, Камчыбек. Ошо Камчыбектин чапаны болгон да. Ал дагы мындай айбагындай сөйлөкөттүү киши болгон окшойт го. Аябай чоң киши болгон деп айтылат.
Чапанын деген бар. Бiri 60 размер ғой. Реставрация кылып туруп үстүлөр. Үстүлөр болгон. Кеткен реставрация кылынып калганда бул. Бул болсо мына Бул карпаңга болбойт. Эми булар баягы дарыланган ошо мамагайла койсо. Ох, антибиотик. Манда деревимде окшобойт окшойм. Сон размер өлчөм аябай чоң. Мына ушу формадан эле билсек болот экен. Кандай адам болгонун, кандай сөйлөкөттүү болгонун. Бул жакта сүрөттөр. Ошо биздин окумуштуу адамдарыбыз биздин райондо. Мынаке. Чыныгы Алайдын баатырлары Алынбек Татка Курманжан аткан сүрөттөрү. Сон кире бериште эле негизи Алынбек Татка менен Курманжан Татка тосуп алат экен бизде. Экинчи кабатка чыксаңар, музейдин мына ушундай кереметтер бар экен. Алынбек Татка атабыз, Курманжан Татка энебиз тосуп алат. Анан көрдүңүздөр азыр ушул канча жылдан бери сакталып келе жаткан өздөрүнүн буюмдары көрсөңөр болот экен. Сыртына дары себип коюлган, эми кармай албайсың, бирок ошентсе дагы кандай адамдар болгон, кандай буюмдарды колдонуп жүргөн. Мисалы мен бардыгын көрүп чыгып, көп маалыматка ээ болдум. Алайдан чыккан Алынбек Татка. Алынбек Татка өз кезегинде бытыранда болуп жаткан түндүк түштүктөгү кыргыз элин бириктирүүгө чоң салым кошкон. Ошондой эле Кокон хандыгына чыккан беделдүү, эң мыкты мамлекеттик ишмер катары белгилүү. Азыр мен дал ушул Алынбек Татка атындагы паркта отурам. Бул жерде Алынбек Татканын дагы атайын эстелиги орнотулган. Киребештен эле Алынбек Татканын эстелиги тосуп алат. Дарактардын түрү аябай көп, жаңы отурулган көчөттөр, көп жылдык дарактар дагы бар. Салкын, ушул райондун кичинекей бөбөктөрүнөн тарта улгайган адамдар эс алып кетүүгө ыңгайланышкан жер. Өз кезегинде аттракциондор орнотулган, бассейндер бар экен. Паркта отурсаң, бүт райондун көрүнүшүн элестетесиң. Бир четинен сени айланаңды бүт тоолор курчап турат, экинчи четинде Алайдын дарыясындагы суулардын шылдыраган үнү угуп, келген адамга кереметтүү эң сонун эс алууга шарт бар. Жөө ошондой эле велосипедтер менен паркта айланып эс алып жүргөн район тургундарын кезиктиребиз. Алай районуна келгенде эле эки чоң борбордук көчөсү бар. Бул жерде менин байкаганымча жөө жүрүүчү адамдар жери дагы, автоунаа жүрө турган жолдору дагы аябай таза. Мисалы ыргытылган кагаз таштандыларды, желим бөтөлкөлөрдү дагы кезиктирген жокпуз. Демек Алай районунда менин оюмча тазалыкка аябай көп маани берилет. Элибиздин накыл айткан сөзү бар. Суу ичкен кудугуңа какырбада түкүрбө. Элдик салтка, маданиятка доо кетет. Ал түкүрсө, сен да кошо түкүрбө. Бөлүп коюп таштандыга бир жерди. Таза карма айрыкча чоң жолду. Үй таза, көчө таза болот дедек, таштандыны таштабаса ой келди. Ата баба айткандарын унутпа. Чылымыңдын калдыгын ыргытпа. Окуп бүткөн колуңдагы гезитти алып баргын белгилеген тарапка. Эс алып отурган отургучту тебелебе. Кой деп айтса бирөөлөрдү жебелебе. Семичканын кабыгын топтоп алып, таштап кел, басып барып өзүң эле. Капа болбой жашаган заманага, үйрөнөлү маданияттуу жашаганга, кошумча түйшүктөрдү жаратпайды, тазалап алып жаткан адамдарга.
көргөнү бүт көрүнгөн жер панорамага келдим. Алай району деңиз деңгээлинен 6000 метр бийиктикте, эң жапыз жери 1560 метрде түзөт экен. Тоолуу район айрыкча мал жандыктарды көп кармашкандыктанбы, айтор жайыт жерлерден тарта чөптөргө чейин аяр мамиле жасашат экен. Мен айрыкча улуу адамдардан угуп калдым, чөптү тебелесең дагы күнөө болот деп. Биз азыр туура тоодо турабыз, бирок тоонун дагы тоосуна чыныгы жайлоого барып эс алып келген өзүнчө керемет. Биз азыр жайлоого сапар алабыз. Биз азыр Бүлөлүү жайлоосуна бара жатабыз. Жолу жакшы, автоунаанын бардык түрү бара алат деп жашоочулар айтышкан болчу. Район борборунан 30 мүнөттөй жол жүрүп жеттик. Мына биз Алайдын чыныгы жайлоосуна келдик. Көрүп атканыңыздардай бийик тоолор, бийик тоого чыксам дагы болмок. Бирок бул жагы кызыктуураак. Кантип эс алат, жарандар сон эс алган шарттар көрүнүп турат. Бирге көрөбүз, кеттик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсызбы? 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 Жакшы, рахмат. Биз мына эс алуучу жерди көрөлү деп атабыз да, кандай шарттар менен боз үйлөр тигип койсуз. Келип түнөп дагы кетсе болобу? Кандай болот? Бу жерде түнөгөнгө болот. Азыр эми мына ооруга байланыштуу эки эле кыргыз үй турат. Болбосо 4-5 тигебиз. Ана мына жолдон өткөн туристтер келет, ночевка кылышат, элдер келишет, эс алышат. Ушундай кызым. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Тооборду эс алып кетишет, Анан тамак ашты ушул жерден жасап жеп отуруп кетсе болот. Тамак ашты бу жерде поварлар бар. 4-5 кыз бар. Олар ушу каалаган тамакты заказ кылышат. Кете беришет, кечке эс алат. Мынакей сонун достор, шартың болса биринчиден, экинчиден акчаң болса, үчүнчүдөн убактың болса, келсеңиздер, атайын эс алууга мыкты шарт бар экен, түнөп кетсеңиздер болот экен, атайын тамактарды жасап беришет экен. Мынаты бир чети тоо, бир чети таза дарыянын суусу, анан албетте салкын жер, мындай шамал уруп турат, эң сонун жер. Көрүп чыксак болобу? Болот. Ал үстүнө мындай да. Bir adamga 100 somdan. Bir adamga 100 somdan. Bir adamga 100 somdan. Saarttan geç geçeyi 10 adam gelse 1000 som menen oynup keteverir. Tamak aşın büt oşol içinde jasap verir. Oturgan içinde en arzan. Es alуу, tamak aş, boz үй, bir gün geçke es alуу. Болгону 100 сом. 100 сом болгон. Эң сонун. Мындай мүмкүнчүлүк достор. Bir adamга 100 сом, тамактануу, эс алуу, бардыгы bir күнгө болгону 100 сом. Мындай мүмкүнчүлүк бир гана Алайдын тоолорунда. Ооба. Саламатсызбы? Кандайсыз, жаспы? Сон керек экенчи, мына жасалгасын тартып алсаңыз болот. Азыр адамдар жок, мына кырдаалга байланыштуу эс алуучулар жок экен. Бирок ичин көрүп атасыңар, сонун кыргыздын оймо тийме төшөнчөлөрү менен кыргыздын боз үйү сонун жасалыптыр. Алайдын бир тоосунда, жайлоосунда дагы жашылдандыруу болгон мындай аракет, идеяны карасаңыздар, мындай дөңгөлөктүн ичинде эле түрдүү болгон гүлдөрдү эгип коюптур. Ага бул суукта жакшы эле өсөт да, атайын ылайык деп экенсиңер. Эмне деген гүл бул? Эмне деген гүл? Бабочка. Бабочка. Сон. Селкинчек көрүп калдым, селкинчектебиз. Анаке. Сонун го. Нуржамал жайлоодо эс алууда. Селкинчек тепкен дагы өзүнчө бир керемет. Мындай мүмкүнчүлүктү таппай жүрдүм эле. Мынакей, Алайдын жайлоосунда селкинчеги менен кошуп бар экен. Чоңалай жакта болот. Чоңалайдан алып келип атайын. Баягы бүрөлөрдөн, шулуктардан алып алып менен тагабыз. Оно мийизде ошондой. Аны да турат. Оно текетек, текетеп коет, оно турат. Көрүп атасыңар достор, 2-3 кылымдык кайың дарагы келсеңер, аркардын атайын эстеликсилер тосуп алат экен. Эки четинде селкинчек, сонун эс алсаңар болот. Анан көп жамгыр жаап күн чыгып турса керек, климатында. Салкын болуп. Анча да болбойт. Аяктын ошол эле климатындай. Бу жерде жээним келгенден ушундай келип бир ойлонуп анан ушул жерди алып
1,5-2 гектар эле. 10 жыл мээнет кылдым ушул жерге. Көрктөндүргөнгө. Ачканыма 5 жыл болду. Бу жер тиккен, ушундай баскан, элдер болсо отун алган, ушундай эле. Мен келип ачкандан кийин мына кыйылбай, мына бүлөнүн үчүн башынан этегине чейин азыр бүт эс алчу жай болуп кетти. Ушул биринчи район боюнча ачкан мен. Көрүнгөн жактан келишти. Бу жерди келип бир сыйрадан көрүштү. Анан азыр бүт район боюнча эс алчу жай болуп кетти азыр. Кичине 5-6 дарагы бар деле ошо эс алчу жай азыр. Ушундай. Эмнесине кызыгат көбүнчө? Дарак бактарактарына кызыгышабы жараны? Эми эс алып отурганга, келип кичине окат кылып, ичип отуруп кеткендерине жакшы да. Толку отунга гана пайдаланат эле. Анан кийин ушуну жасап, ушу азыры болсо бирөөсү бир таяк кый албайт азыр. Ушунун дарактарды. Ушу менен кароо жакшы, бүт баары. Мына буяктагыларды эле кайра кыймак турсун азыр эгип атышат азыр бүт. Көрктөндүрүп. Достор, мына Гүлчөнөн жарым сааттык алыста жайгашкан кезектеги Капчыгай деген жайлоого келип алдык. Бул жерде баягы жолу бир аз начар болгону менен, бирок автоунаалардын баардык түрү эле келет экен. Чыныгы тоого эми чыктык. Азыр алдыда кызыктар эмнелер бар. Алгач бир жарандын короосуна баш багып, эмибизди ырастап алып, андан соң силер менен Капчыгай жайлоосуна айланып чыгабыз. Кандайсыз? Жакшы. Кирсек болобу? Кирсе болбойт. Мынаке, алайда тамагың болбосо да эмне, кабак кашың болсун деген сөздөр да чын чыгып атат. Саламатсызбы, кандай, жакшысызбы? Жакшы, келиңиз да. Өтө берели. Мурат. Кана, жигит. Короңуз кеңири го. Муну өзүңүз жасап чыктыңызбы? Ооба. Бул эмне деп аталат? Бул өзү неме да, живот грот. Бул эме жанагындай неме, декоративный эле неме. Атайын коргондорго кире бериштерге. Ого, өзүнчө сон. Ого, арчаларыңыз да бар экен го. Арчалар бар мындай. Гүлдөрдүн түрү бар. Гүлдөр жакшы эле өсөбү да тоодо? Карасаң эле өсөт. Таңгылган караш керек. Бардык түрү бар экен, гүлдөр. Караш керек. Мына сирийский сирень апат мына. Бардык бул розалар бар экен. Мыналар роза, мына да деген неме, георгиянын түрлөрү бар. Мына күздө кышта ачыла турган гүлдөр. Карда келсең да гүл болот. Сон бактарактардан эле. Бактарактарды кыйган эмес, сактап калган. Ошол эле учурда чекелерине кичине кооздук берип койгон. Мына көрсөңөр, боз үйгө кирип кетип аткандай эле. Качан жасап коесуз ичин боз үй кылып? Эми киши келгенде даярдан. Бул жерде салкындап отурасыңар. Алктан кийин салабыз, толду коебуз. Неме мына турпоңду салдыңбы? Жок. Онаны. Жок. Онаны. Салып кой эмсин. Буну салдыңбы? Эмиздиңби? Столум алып кеп бергизим. Керемет. Короосунан сырткары бөлгүндө экен, мал жаныктарды көрүп атабыз. Көрөбүз азыр кимдер бар дагы. Кандайсыздар? Жакшы, келгиле. Кандайсыз, жакшысызбы? Адеңиздеби? Алайда негизи кантет? Толобу бир челекке чакага? Толгон уйлар болот, анча-мынча толгону толбойгула кызым. Сүттүү уйлар. Мен да сап көрсөм болобу сизге жардамдашып? Же Болот. азыр өзү сынап көрөбүз, э? Келгиле. Ооба. Анан мындай тээп коркутпайбы? Онда неме болосун, өзүң ичине карап чай бер. Уят кылбай, алдыңарды уят болуп атайбы. Өтүрөкпү тамак отуруп. Мен теппейт, э? Точно. Чай бер, жакын. Ой, боласың. Жакын отур, жош эле. Ой, бисмиллахиррахманиррахим. Колум таза бирок. Чай бересиң. Ушул жерге тура берсин, а, чакырсыз. Чакыр тура бересиң. Жакшы окшоп атат, же? Жакшы эле. Окшошот, ошентип үйрөнөсүң да. Мына, Нуржамал алага келип, тоосуна келип, сүт сагып атат. Эжедей жакшы мындай жакшы сая албай атабы, бирок Үйрөнөсүң, биз деле ошентип үйрөнгөнбүз да. Үйрөнөсүң. Будан чыкпай калды.
болгон кичинеси чыкты. Майли кызым. Ошондо үйрөнөсүң. Бирок алайга келсек дагы 2-3 жолу келсек жакшы сүт сатыр. Достор, мен алайды кыдырып жүрүп, аккайың дарактары аябай көп экендигин байкаптым. Тоо борлоруна көрсөткөн, болгону дагы жаппай аккайыңдар аябай көп экен. Анан болсо, азыр үйгө кийгөт терип алдым. Кийгөт билесиңер да, көп дарыкка дагы жата калса, тамактарга дагы кургатып, анан ушул боюнча дагы кошуп колдонушат. Өтө витаминге бай дешет. Биз дагы үйгө барып колдонуп турабыз. А бул болсо жаппай арча экен, билесиңер, элдер баягы ысырык салганда, үйлөрүнө ластаганда аябай көп колдонушат. Ушул тоолордун борунан дагы көп жулуп үйлөрүнө алып барышат да. Негизи ушул арча, мен билгенде арчаларды жөнү жок жулуп кыйып кеткендерге мамлекет тарабынан атайын жазалар белгиленген. Ошондой болсо дагы биз үйгө арча алып кетпейбиз, бул дарактарга зыян тийгизбейбиз. Мынаке, мен айткан жерге келдим. Малдын кыгы тезек. Алайга бара жатып, малдын кыгын ал эми жергиликтүүлөр айткандай, тезекти кургатып, ким жакшынакай кылып тизип чыкса, өмүрлүк жолдошу сулуу болот деген сөздөрдү угуп калдым. Менимче тургундар мындай ишенимдерди жаратылышты коргоо үчүн айтса керек. Себеби тезекти отун катары колдонушуп, бак дарактарды кыйып кесишпейт экен. Силерге жактуу, мага жакты. Мынаке достор, алай болгон сапарыбыз карыды. Алайдын түнкү көрүнүшү сиздер үчүн белек болсун. Ал эми кийинки таңда мен сиздер менен дагы бир ажайып сонун жерден көрүшөм.